Жакынкы аралыкта күнөскана Казакстанда масштабтуу түрдө банан өстүрүлө баштады. Казакстанда биринчи жолу масштабтуу түрдө банан өстүрө башташты. Бул тууралуу Казакстандын Тенгри News KG сайты жазган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Маалым болгондой, коңшу Казакстандын Түркүстан облусунда банан өстүрүү боюнча күнөскана комплекси курулган. Туркиянын Ген Групп Казакстан компаниясы аймакка банан бактарын өстүрүү үчүн 5,3 гектар жерге күнөскана комплексин курду. Банандын мындай сорту атайын өстүрүлүп, Казакстандын климаттык шартына ылайыкташтырылган. Жакынкы аралыкта күнөскана дагы 5 гектарга кеңейип, жылына 1000 тоннага жакын банан өстүрүлөт. Биринчи түшүмүн 6-8 айда алуу пландалууда. Экзотикалык мөмө жемиштерден тышкары помидор, кулпунай күнөсканалары өстүрүлөт деп айтылат маалыматта.